Шаарды смог каптап, ооругандардын саны көбөйдү. Эшикте суук, кыш, дал ушундай адамдардын көңүлү бир аз түшүп жүргөн учурда Борборустун көчөлөрүндө бир инсан музыка менен бийлеп жүрөт. Бүгүн дал ошол инсан менин маектешим Гүлзат Мамытбек. Саламатсыз. Рахмат. Мен сизди жашоодон биринчи жолу көрүп атам азыр. Экран артында аябай бир позитивдүү, энергичный, бир өзгөчө айым көрүнөсүз, өзгөчө күчтүү. Жашоодо кандайсыз? Негизи мындай го, жана күлкүсү катуу чыккан инсандын ичинде мындай көйгөйү көп болот десек болот да. Дал ушундай күлкүңүздүн артына жашырган жан дүйнөңүздү билгим келип атат. Чын эле ушундайсызбы же Гүлзат Мамытбек деген бир образ жасалгансызбы? Мен чын эле ушундаймын. Бийлеп атканда бирок Майкл Джексон образын жаратканга аракет кылам. Шакиранын образын жаратканга аракет кылам. Дженнифер Лопес, эми жакшы көргөн артисттеримден. Ошо элестетип алып элем, мен Майкл Джексон болуп атам азыр, андай бийлепчи. Могу да творчество. Майкл Джексондун немесин жаратуу. Анан кийин 200 киши карап турсачы, 200 кишинин назары карап турса, назар жылытат, билесиңерби? Назар карап турса, сен бийик толкундарга чыгып кетесиң. Аябай чоң эстетика толкунуна чыгып, деп турганда бийлеп баштайт экенсиң, өзүң сонун музыкаң чыгып атса, бүт образга түшүп алып. 200 киши эмнени ойлоп атканы менен эме кылбайсыз. Жок, аны чаттагым жок, менин ишим жок мененчи. Эмне ойлосоң ойлой бергиле, зато мен жер калып атам депчи. Өзүңүздүн бир галактикаңызды. Галактикам менен бир учуп жүрөм деп. Мен бирок красиво же танцую. Никто так не умеет танцевать. Күлкү каткыргың таш жарат дейт. Мен өзүммүн. Каткырып атканда мен өзүм кичине кезимде каткырганда мамам кечке тыя берчи. Каткырба. Сен кызсың, кызга кыркыйдын тыюу. Тем более түштүктүн кызысың деп чөктө. Ошо кичинекей кезимден бери тыюу салчу. Бирок азыр мына өзүммүн. Ошол бир видеоңузда көрүп калдым да. Апам аябай сабачу. Мен да мурун балдарымды сабачумун. Азыр андай эмес. Аябай сабачу эмес. Мамам бир жолу сабаган. Мен чөнтөгүнөн акча алып шоколад жегенде. Бир жолу. Ооба, бир жолу катуу сабаган, чоң болгон. Мен акчаны бир жолу чөнтөгүнөн, бир жолу немеден дипломат деп койчу. Ошактан дипломаттан көбүрөөк атам менен мамамдын немеси заначка деп коет. Каткан акчалар бар болчу, ошондон каралбы деп. Ошондо катуу сабаганда өтө чоң травма болуп калган экен. Урдабаган эч ким жок. Баары тең эле урдап жешет. Концерт болсо да урдап алышкан, кичинекей кезинде алмасын урдап алышкан, кошунан жүзүмүн. Понимаете? Урдоо деген сөз сурабай, уруксаты жок жөө. Анан кийин аны акча урдадың сен, акмаксың деп сабаганда өтө көгала кылып страшный травма болгон. Анан ошондон кийин уже чужой акчалардан коркуп калат экенсиң да, травма болчу. Мен балдарымды сабачу эмесмин, бирок бир да жолу эч кимде монтип менин мамам сабагандай сабаган эмес, мен бир да баламды. Сиз ушундай айтканыңыз бар экен, бирок мен да балдарымды сабачумун деп. Мындай кол шилтеп, кичине балки эмоционально ашырып айтып ийгендирмин. Бирок кол шилтеп бир чапканым болгон. Чимчи алганым болгон. А монтип сабап менин мамам сабагандай, монтип сабап, чечинтип алып, тарс, турусуна чечинтип алып, полиске чыгарып, сен менин кызым эмессиң деп эчтелеп отурган, кылган эмесмин мен балдарыма. Анан ошондон кийин мен өзүмө сөз бергем. Мен балдарымды урбайм деп. Бирок чоңойгондон кийин, бала болгондон кийин көргөн нерсени кылат экенсиң да. Байкуш азыр энелер сабап атышат балдарын. Көргөн нерсесин. Жана куш уясынан көргөнүн кат дейт го. Ооба. Сиз жана көчөдө жука кийинип алып аябай билеп жүрөсүз да. Сиздин денсаулыгыңызга калтыр болуп атабызбы? Бар дегилерин деп. Анан бул рекламаны башкача кылып берсе болбойт беле, адашпасаң бул тил курсуңуздун рекламасы болуп атат, Ооба, тил курсу. Эмнеге мындай кылып берүүнү тандадыңыз? Эми менин устаттарым бар. Бүт өнүгүү Америкадан келип атат, бүт өнүгүү Запад, Европадан келип атат. Негизи өнүгүү жакшы үйрөнө турган нерселерибиз бар. Эми башкалар кылбаган нерсени кылыш керек. Башкалар жазабаган нерсени жазыш керек. Точно эч ким окшошуп эшикке чыгып бийлей албайт. Точно эч кимдин духу жетпейт. Балким менден кийин жетер. Негизи мен каткырып, эркин, эмоционалдуу сүйлөп баштагандан бери көп эле алып баруучулар ушундай сүйлөп калышты. Кыргызстанды бир сыйра башка деңгээлге ачып алдым, чыгарып алдым деп мен толук өзүмө ишене алам. Эми дагы башка деңгээлге ачып атам. Көчөдө бийлөө бул нормалдуу эле нерсе. Европада, Индияда мисалы, индийский кинолор жакшы көрөсүз го.
сыртта эле көчөдө эле билеп жүрүшөт анан кийин сен көчөдө билеп жүрөсүң Кыргызстанды уят кылып атасың деп бир 2 мамбет чыккан видеосунда көрүп калдым ошону видео мейли эл турай берет просто бирөө бир окумаган өзбектер айткандай бир эки кыргыз боорлорум бар мындай негатив баттар айтты сен синдейсиң анан сен уят кылып атасың депчи а Европанын шаарларына барсаң наоборот сыртта бийлеп жүрүшөт ырдап жүрүшөт сыртта тиме жыргайышат да мындай сыртка чыксаң жыргалчылыктын толкуну да бийик бийик вибрация бар а мен чыгып атам анткени мен сыртты көрүп келгем ошентип реклама алышат өзүн дагы реклама алышат курсун дагы китептерин дагы кандай эмне кыласың ошону менин устатым Грант Кардон айтат даже лайте на перекрестке дейт эгер это работает даже ву деп үргүлө дейт эгер бизнесиңе жардам берсе дейт даже үргүлө дейт үрмөк түгүл ошо элди ушинтип чакырсаңар эмне кылсаңар дагы бизнесиң жүрсүн акчалуу болгула бизнес кылгыла деген устаттарым бар анан буга чейин депутат Эрлан Кокулов дагы 2 жолу жогорку кеңеште сиздин темаңызды көтөрүп чыкты да аябай жыргадым ол таптым мен деп дагы күтүп атам качан дагы бир сөз жакшы сөз айтат экен деп жакшы сөз дагы жаман сөз дагы черный пиар да тоже пиар биринчи жолу чыкты мен ал киши неме экенин да билбептирмин анан ар кайсы жактан жооп атат бирөө парламент сени сүйлөп атат деп алган вау парламент о супер аплодисменты деп анан кийин реклама кылсын мени пиар кылсын парламентте эле только мени сүйлөсүн анткени 2030 мен президентимин Кыргызстандын кудай буюрса буйрутабыз аны парламент мени сүйлөп только ошо Гүлзат Мамытбек деген сөздү оозунан түшүрбөс экен ошо ар бир депутаттын оозунан түшпөс экен кантип сүйлөсө дагы сүйлөй берсин сүйлөсүн анткени черный пиар тоже пиар черный пиар батыраак иштеп кетет неме Карди Би деген өтө чоң жылдыз бар Голливудду жарып аткан ошо айтып атпайбы haters you hate me but I've benefit дейт да хейтерлер силер мени хейт кылып жаман көрүп атасыңар дейт бирок мени реклама кылып атасыңар мен андан акча таап атам депчи буга чейинки бир маегиңизде Назира Бердигулованын маегине окшойт эме деп айткансыз да мага бул жер жакты аябай сонун экен мен чыкпай деле коет болчумун 5 жыл макул отуруп чыгып элем апа сатпай эле коюңуз десем баары бир энекем да макул болбой сатты дедим жана эмнени сатты эмне боюнча эме үй биз атабызга үй алып бергенбиз мен аяктан аябай чоң салым кошком ошо эми атам жок да азыр атамдын үйү эмне кереги бар дейт мага мама сатпай эле коюңуз атамдын үйүн десем болсо жок сатам эмне кереги бар мага ал үйдүн деп туруп мамамдын чечими мен мамамдын чечимин сыйладым жок 5 жыл деле бермек эмес соттор деле жин эмес соттор көрүп атат да проект бар проектке толтур акча кирилген ошого сизге азыр пробация берген азыр пробация ошол чыккандан бери карыздарыңыздын канча пайызын утуп алдыңыз көп эле пайызын утуп алдым мен аябай иштеп тапыратып атам эми Кудай буйрса баары жакшы болот карыз жакшы нерсе экен карызчы аябай сонун нерсе карыздан коркпош керек карызы бар нырызы бар карызы бар нырызы бар сен өмүрүңдү тилеп туруп өлүп калбаса экен тамаша бирок карыз деген нерсе сонун эмне мотивация берет дегенде Гүлжайна Атаканова айтып атпады беле эме кредит депчи кредит ипотека мага аябай мотивация берет сонун нерсе карыздан коркпош керек эмнеден корктум бул эмне мынча корктум мындан коркунучтуу деле нерсе эмес го деп ойлоносуң да сиз ошол мени түрмө менен коркута албайсыңар мен корккон нерсем балдарымды бир күн көрбөй калыш болчу бирок азыр мен 3 жылдан бери көрбөй жүрөм уже мындай грубо айтканда мне терять нечего деп койгонсуз да эч нерседен коркпой калдым депчи бул ошол жакта отуруп чыккандан кийинки ойлор бул ооба түрмөдөн элим баары коркут экен да түрмөдөн элим баары калч түрмө атын уккандай эле калчылдашып эле телефон кармай албай эле кыйналып тим эле дөңгөрөшөт экен аякта мен көрүп чыктым аякты обычный нерсе мындай бөлмө решеткалар бар экен прогулка чыгып кеткенсиң кечке отура берткенсиң кечке тамак жеп кеткенсиң кечке ушундай да а мен андан коркпойм да мен ойлоп коем эмнеден коркушат китептер мен 7 айдын ичинде 34 китеп окугам китеп дагы деле ошо китептер мынакей самурай без меча бул китепти мен побеждать не силой оружия а силой разума да представляете ошо китептин немеси лозунг 34 китеп окудум башым бошойт
өзүмө расписание кылып алам. Саат 7-те турам, саат 11-де жатам. 55-те жаташым керек. Бийлейм, ырдайм, английский окуйм, арабский окуйм, французский, испанский окуйм. Иш менен алеким, иш. Адам баласы эмнеге түрмөдөн коркот? Түрмөнүн эң коркунучтуу нерсеси бул эчтеке кылбай отура берген. Пандемияда да отурбадык беле, үйдөгү түрмөлөрдө отурбадык беле. Качан эшикке чыгам? Не кылам? Не кылсам экен деп. А мен пандемияда дагы отуруп алып иштегем. Сөзүм үстүмөн иштегем. Мозги качала, я качала мозги, я качала мышцы, я качала мындай 2 күн эчтеке кылбай былчыйып тамак жеп отура берчи, муактарым чыгып кетет уже. Муактарым. А мен чек жеп сап-сонун болуп чыгам. Сиз Гаваййдан келгенде келдиңиз го, сип-свежий болуп. Баарыбыз таң калдык. Аябай таң калдык ошондойчу. Обычно мындай түрмөдө отуруп чыккан адам депрессияга түшүп, ошентип кетет го. Жүдөп. Менин атым өчпөс уже. Менин атым өлбөс уже. Мен жакшы болуп кетемби, азыр голливудский звезда болуп кетемби, же тияка барып өлүп каламбы, уже немеси жок да. Айырмасы жок. Мен уже Кыргызстандын тарыхында калдым. Китептер чыгып атат, китептерде мен аттарым чыгып атат, фильмде, эч кылса ютубта барсыңбы демек сен уже вечныйсың да, ютуб эч качан өлбөйт. Уже адамзат бир 2000 жыл жашаса, ютуб точно иштеп турат 2000 жыл. Неме, түрмө не вечно. Срок не вечен, когда не заканчивается. Если ты беременна, то это временно, дейт. Если ты не беременна, то это тоже временно дегенде. Если ты в тюрьме, то это временно. Если ты не в тюрьме, то это тоже временно. Баарбир, особенно туура эмес политикада алып баргандар баарбир түрмөгө түшөт да. Баарбир түрмөгө түшөт. Политиканы туура эмес алып баргандар толтура болуп атат. Ичинде бок кайналарды көрүп келдим ичинен. Мондайчы, анан мынча президент болгондо өзүм оңдойм, Кудай буйрса. Бул туура эмес. Биз адамдарды өзгөрткөн жокпуз. Биз адамдарды дагы чөктүрүп атабыз. Мындайда виноватить деген сөз бар. Сен муну чайды бияка куям деп, апе куюп калдың да бияканан. Ушуну куйдуң, сен ушуну төктүң деп туруп пияла менен бир койгонго чейин барабыз да. А бул куюлуп калды, бул эчтеке эмес, айланып кетейин. Ошибки это норма. Я чемпион по ошибкам. Ошибки мои учителя. Mistakes are our teachers, да? Мугалимдерибиз. Мына куюлуп калды, эчтеке болбойт. Турөсүн ушундай, турөсүн, эмне болуп рефер ушундай өтө берсин. Идеально болбой эле койсунчу. Мындайлар менен өтө берсинчи. Керек болсо мындай да отуруп алалы, керек болсо мындай да отуруп алалы. Эмне болуптур? Коробкалардан чыга элечи. Коробкалардан. Мен ушунда отурдум, немеде, Назира Айтбекованын интервьюсунда. Ошо интервью көп просмотр болуп кетти. Айланайындар мындай, боло турган нерсени, разумный нерсени кылалычы мындай. Капканга, чектөөгө, монтип эле кирип алып анан кийин бул болбойт, төксө болбойт. Неге төксө болбойт? Кичинекей бала кичинекей балага төксө болот. Ал өзүнүн денеси менен управление кылганды үйрөнүп атат. Ал азырынча мондай так чектейип куя албайт. Ал анча-мынча шалбырайт, анча-мынча былжырайт. Ал это норма нерсе. Анан бирisi төгүлүп кетсе эле деп чымчып алчу деп. Ал бул травма, чымчыган сайын травма адамды бутту бияка койсо болбойт. Ким айтты ошону? Куранда жазылган. Арабчаны өзүм үйрөнүп атам, үйрөнүп, арабчаны өзүм окуп, Куранды өзүм окуп, анан кийин ишенем. Куранда жазылган гүлзат. Сен мындай деп атасың, тигин деп атасың деген акылмандар көп айланан кийин. Айткым келет, бар жоколчу деп. Өзүм окуйм, өзүм үйрөнөм, өз көзүм менен, менен түрмөдөн кийин. Далили барбы конкретно? Анан кийин көбүнчөсүн эле эркектер которгон. Куранын көбүнчөсүн эле баарын тең эле эркектер которгон, 99%. Анан өзүнө окшот, өзүнө ылайыктуу болуп которот. Адам баласы дайыма адам баласы бул пенде. Котормого ишенбейм мен. Сиз айтып атпайсызбы, идеалдуу болбош керек депчи. Сиз өзүңүз жана кыялыңыздагы мырзаны 40 талап менен жазып алгансыз. Баарыбыз эле билебиз, анын көпчүлүгүбүз анан азыр болсо ал 41 болуп калды. Жок, 80. 80 болду. Ошондой жигитти таап албай жүрөм. Испан режиссеру Хуан деген мырза 40 талабыңызга жооп берген болчу. Андан кийин ал аябай жай экен деп айттыңыз. Мен батмын депчи. Сиз ошентип идеалдуу кишини издеп жүрө берип мындай убакыттан отурбай атасызбы? Сиз досторду да ошентип тандайсызбы? Ооба. Талаптар менен. Мен досум жок негизичи. Дос жок. Мен доска ишенбейм. Дос болбойт.
дос деген болбойт. Билбейм, мен ишене албайм. Мен досмун, мен мындаймын деген кишилер даже түрмөдө отурганда чалып койгондо жок, мама даже кат жазып койгон жок. Ошондой досторго мына түкүрөм ошондой эфирге эле. Кереги жок. Мындайда мен жанымачы аябай акылдаттык мен адамдар жолотом. Аябай лупадан көрүп атып, мынтип кандай адам, эмне адам депчи. Анан кийин мен менен тыгыз катташканда адамдар 2-3 эле. Ана мына менин досторум, мынакей менин досторум, мына менин досторум, мына досторум, мына тарыхта из калтырып кеткен, китеп жазып кеткен, мага акыл үйрөткөн мына достор. Жигит мисалы, свиданияга чакырды. Мага жагабы, жакпайбы билбейм. Мен ушу жигитке мамиле кылайынбы, кылбайынбы билбейм да. Сразу отуруп алып, чик. Минустарын, плюстарын. Эгер минусу көп болуп кетсе, все, ал проект жабылды. Ал жигит деген проект жабылды. Ал анда сезим эмес, ал мындай сиз разум менен иш кылып каласыз да, мындай чувство жок болуп калат. Айлагып кетейин. Зачем чувство? И зачем чувство? Отношения, семья – это бизнес. Busyness. Busy означает занятый. Ness – занятость. Busyness – это занятость, это работа. Семья – это работа. Отношения – это работа. Мага, сүйүп калдым, көздөр жашынакай экен. Деген сезим кереги жок. Мен уже 40-ка чыктым, айланайын. Кереги жок андай. Мен разум менен иштешим керек. Разум менен иштеп, мага лайыктуу адамды, мени чектеген, мени отур үйдө, сен менин катынымсың, мына мен өзү сени көтүмө тыгып алам, мынтип туруп сени бекитип алам деген эрдин кереги жок мага. Наоборот, любовь деген, любовь менен. Бул любовь, бул восхищение. Бул сүйүү, бул суктануу. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Я тебя люблю, ты моя, мен сени бекитем, мына көтөнүмө тыктым деген нерсе, бекиттим, это любовь. А восхищение, суктануу, я восхищаюсь ею, она моя, посмотрите все на нее, смотрите все, она моя деген бул суктануу. Мен да ушинтким келет, мен да ушундай мамиле кургум келет. Вот он мой, посмотрите, весь мир, смотрите, он мой деген келет. Я его люблю, все, он мой, все, никто не нас, смотрите. Дегим келбейт, понимаете? Мен сүйүүнү мага кереги жок. Мага суктануу керек. Мен суктануума бап келген адам Кыргызстанда пока жок болуп атат. Пока чыга эле киши андай адам. Балким бир жерде жашайт, бирок ал киши бар. Мен жараттыбы Кудайым, мен теңимде жарат. Мага окшогон. Точно мен ага ишенем. Ага ишениш керек анан кийин. Анан майда чүйдө бирдемкелер келе, мындай бирөө келип калса, эптеп ушу бүйөгө тийип калайынчы эмес. Мына мондай иштеш керек, мондай. Жана адамдар экиге бөлүнүп атканда, биринчиси жана шаар сыяктуу катуу сөз, бир жөнөкөй эле сөзгө жарылып жери чыгып калат экен. Экинчиси же топ сыяктуу, канчалык жерге урсаң, ошончолук көтөрүлө берет. Мен топмун. Мен жер тобумун, земной шар. Жана Айтбекова менен маегинен көрдүм, алар аябай аракет кылганда, сиз ачкандачы, сиздин ичиңизден бир өздөрү каалаган бир сөздү чыгаргысы келген, бирок сиз ал гүлзатты мынтип катып салгансыз да өтө элечи. Жок, мен керектүү нерсени гана айтам, бул ашыкча айтпайм депчи. Буга чейин ошо эмоцияларыңызды, үй-бүлөңүздү сыртка чыгып, элдин алдына чыгара алганыңызды бул өзүңүздүн катачылыгыңызды эсептегенсиз, э? Ооба, дифти деген сөз кереги жок, ашыкча кыймыл аракеттер. Бул башка чекиттерди ойлоп таап алат, билесиңерби? Немеден бияктан бияка шап секириш керек, понимаете? Дифти кылып атабыз биз. Дифти кылганда мен дагы барып алып, ла берип коюш керек болчу балдар. Сеники балдар. Бак деп туруп, үйдү таштадымбы, давай. Вперед деп туруп, өзүм проектимди до конца кылып, азыр акчанын үстүндө турмакмын. Представляете, мен 500 ролик тарткам, 500 сабак. 2 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин. Бул 500 фильм тартканга барабар. 500 фильм, понимаете? Эмелерди түшүндүрүп, темаларды түшүндүрүп, анын баарын грузить этип. Ал канча деген акча, ал канча деген эмгек, канча ошонун баарын текке кетти да. Мен балдарыма да барып эметип күрөшүп, проектиме да күрөшүп. Анан ошондо шпагат отуруп калдым, талтайып. Эки оттун ортосунда. Ошондон кылбаш керек болчу. Жана бетим бетон болуп калды, сөз өтпөй калды, эмоцияларымды контролдогонду үйрөндүм деп айттыңыз да. Ушуларыңызды демек сиз катачылыгыңыз деп билдиңиз да, үстүнөн иштеп баштадыңыз. Ооба, кереги жок болчу ал нерсе. Мейлі, бирок ал кереги жок анан деп өкүнбөйм. Ал нерсе керек болчу. Мага катары керек болчу, мага мугалим катары. Мындай кылбаш керек экен. Эми мындай кылбайм. Эми 18 жашка чыкканга чейин атасы баксын, пожалуйста. Бага кой. 18 жаштан кийин келет? Келет, конечно, мен мага ошого эмне келбей коем. Что? Мен любой жердин точкасында болсом ошол жака келип калышат. Анан мен президент болгончо уже как раз сон команда топтолуп калат экен.
Демек азыр үй бүлөңүздү, балдарыңызды эмес, жабаң ошол бизнесте. Бизнеске, могу карызды жабууга, анан кийин өнүгүүгө, Кыргызстанды өнүктүрүүгө. Гүлзат, главное участие, главное не победа, атаң башы дедим, атаң башы. Сүйлөбө антип, главное победа. Биринчи орун. Бу орун биринчи орун эмессиңби? Номер 1 эмессиңби? Анда шалпайып өзүңгө көмүп ал, көргө астырып көмүл ал. Максаты жок адамдарды Рокфеллер айткан, атыш керек деп, атыш керек. Биздин ресурстарды жеп атат, воздухту жеп атат, тамагыбызды жеп атат. Анан былжыр деп максатына жетпей, максаты да жок. Жүрө берет дейт. Ресурстарды жеп коюп. Алардын баарын тең атып койсоңчу, баарын тең атып койсоң дейт Рокфеллер. Сразу оңолосо дейт, сразу. Сиздин отурган энергияңызды жейт. Мисалы, ушул жерде деле отурса, аркы столдо бир отурса, бул тейлеп акчам жок, күйөөм таштап кетти деп атса, биздин энергиябызды жеп алат кадимкидей. Сиздин кошунаңыз, сиз жашап атасыз, бир немеде, квартирада. Сиздин кошунаңыз ыйлап атса, о стенкадан эле энергияңызды алып коет. Мен энергияны кадимкидей көрүп калгам, кадимкидей деп жыттап көрүп калгам да, моунун энергиясын алып атат деп уже көрүп коем дажычы. Ошондуктан биздин энергиябызды албасын былжыраган эмелер. Мындай мен көм тигиндей, мен көм түкүнчөп баланча. Айланайындар, токтоткула аныңарды. Токтоткула. Хватит создавать негатив, создавать смерть, создавайте позитив. Сиз азыр ошол негативный адамдарга демек өзүңүзгө жооптойсуз, жаныңызга? Негативный адамды жооптойм. Бул эже мен де сизге окшош мен де калгам, көчөдө калдым 3 балам менен дейт. Айттым, төлө дедим. Кел, мен курсума төлө, анан кийин мен сага убакыт бөлөм десем, мен акчам жок дейт. Мен акча таап келгем дедим. Бешти жаап койгом диш деп тур. Келгем деп башым оорутат. Мага бекер берчи деп. Бекер берүүчү, одиночка, бекер берүү деген сөз мындай да. Сен байкушсуң. Мен кой, мен күчтүүмүн, мен колуман келет. Сен мен кой, байкушсуң. Сен ошол деңгээлде кал. Эч качан өспө. Мен эле өсө берейин. Мен кой сага. Мен өспөй ушу көргө чейин ушу ордуңда эле калчы деген сөздөй да. Понимаете? Жаман болуп кетип атасызбы? Жок. Понимаете? Айланайындар, бекер окуш керек. Бекерди бекердин тузу татыбайт. Татыбайт, туз татыбайт. Бекерди еще бекер нерсе мындай да. Не вызывайте жалость, вызывайте восхищение. О, мен байкушмун, мага борор койсунчу. Это же жалость. Өзүңдү кемсинтүү, өзүңдү басынтуу. Мен колумдан эчтеке келбейт, мен жарабайм, мен жараксызмын. Мен психологический инвалидмин. Даже инвалидтер дагы мындай колу жок, буту жок. Ник Вуйчич. No hands, no legs, no limits дейт. Ни рук, ни ног, ни ограничений. Түрмө деген моерде да, СИЗО. Түрмө СИЗОдо эмес, түрмө моерде. Сиз айтпайсызбы, мен негативный адамдарга такыр жолубойм, жолотпойм өзүмө депчи. Мындай проблемасы болсо, ыйласа өзүмө жолотпойм деп. Ошол балким сизди дагы ошол жакта түрмөдө болгондо, эч ким чалбай койду деп айттыңыз го, балким алар дагы сизди негативный деп жолоткусу келбеди өзүнө. Балким. Сиз туура эле кабыл алдыңызбы буну? Эмнеде сен күчтүү адам сыноого батып калса, жардам бериш керек. Мен күчтүү адаммын, мен супер күчтүү адаммын. Мен Кыргызстандын эң күчтүү адамы менмин. Мен күчтүү адамдарга жардам берем. Сен күчтүү адамдарга? Күчтүү адамдарга, былжырагандарга былжырабайсың, былжырабайдан кала бер. Күчтүү адам сыноого түшүп калса, чуркап барып туруп жардам берип, давай. Мисалы, бир окуя болгон, Анжелика немеде жатып калды, больницада. Экөөбүз жакшы эле тааныш эмеспиз, бирок мен ар бир кыргызга жоопкерчиликтин, особенно күчтүүлөргө. Күчтүүлөрдү күчтүү кылышым керек, менин максатым ушундай. Күчтүүлөрдү күчтүү кылышым керек. Жатып калды, эртеси күнү эме концерти бар, мен билем, угуп атам да. Анан бардым, ката Анжелика десем, баланча больницада деп бардым. Тур дедим Анжелика, тур. Эртең концертиң бар. Десем, ой, мен концерт ат менен кылам. Ат менен кылба дедим. Ат менен кылба. Душмандар карап турат. Тур! Деп туруп өкүрүп бакырып тургузгам. Жаман мотивация бересиз дейт. Колумда бирдеке бар экен, колумдан да бир нерселер учуп кетти. Тур дедим. Эчтеке билбеймин. Десем, эртеси күнү барып эме кылды. Концертин кылды. Ошондуктан күчтүүлөргө күчтүү жардам бериш керек. Чоң рахмат, сонун маегиңиз үчүн. Келечек жаңы жыл сизге эң бактылуу, жакшы жылдардан болсун, жакын жарыңызда жакшы инсандар болсун, эң башкысы аялдык бакытка каалайм. Аялдык бакытка чоң рахмат. Атың немеге чыксын, давайте бата кылып болчу, кыздын кыздары үчөөбүз тең. Сонун кыздын сайкалда. Аябай неме, мен ораторский курсума келишиңиз керек экен. Акырын сүйлөшүңүз керек, кичине катыраак сүйлөңүз, оратор болушуңуз керек экен. Бирок жагын дүйнөңүз аябай бай, аябай назик, аябай сулуу, терең адам экенсиз. Рахмат алтыным. Сиздин маегиңиз үчүн дагы кыргыздын кыздары үркүндөй берсин, только вперед. Голливуд багынтмак түгүл, минип алабыз, Кудай буйруса, англис тилин окуп,
мага өлбөс клубума келиңиздер. Амин. Номер 1 болот. 2030. Все.